30 gündük orozo jaratkan bergen jolошо. Құдай Таала орозодогу тилектериңиздердин баарын кабыл кылып, эки дүйнө бактысын насип кылсын деген жакшы тилек менен рахмат айы Рамазан берүүсүн баштамакчыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Ден соолукта болуңуздар. Ден соолук демекчи, бирөө ооруп калып көз ачыкка барыптыр. Көз ачыкка барса, оң колун кармап, "О, сенин жүрөгүң ооруйт экен, бөйрөгүңдө таш бар экен, өтүң барбы жокпу билбейм. Айтор көп жериң ооруйт экен" десе, тиги киши айтат экен: "Бул колумду кое туруп, бул колумду карап көрүңүзчү, тиги колум протез болчу" деп. Демек, көрүнсөк дагы билген чыныгы дарыгерге көрүнүш керек экен. Муну айтып аткан себебим, урматтуу бир туугандар, ден соолук жана орозо жөнүндө темабызга көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камар даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Уурулар бир ууру кылайын десе, камера жок болду экен деп карайт дейт. Көчөдөн айып пулга жыгылбайын деп камераны карап, айдоочулар дагы этияттуулук кылат экен. Бирок мусулман баласы жүрөгүндө иман болгон үчүн бизди Алла Таала дайыма көрүп турат деп эч качан жаман жолго баспайт экен. Айрыкча орозодо дагы ошо такыбалыкка жакындаткан жолдорду издейт экен, суусайт экен. Биз дагы бүгүн орозонун касиеттери жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү мейманыбыз дагы кайрадан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажы Эратов. Кош келипсиз. Кош болдук. Рахмат. Эми сиз бир өткөндө да маектештик. Мага кеп тийбей сонун сөздөрдү айттыңыз. Бүгүн дагы элдер Рамазанда суусаган сыяктуу, орозо кармаган адам дагы орозонун касиеттүүлүгүн, баалуулуктарын билгиси келет экен. Орозонун баалуулуктары жөнүндө кеп салып берсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана саламдар болсун деп кебиздүү баштайлы. Сиз айткандай, негизи орозо айы ошондой берекелүү, шаңдуу, мусулман баласы үчүн бир майрам катары болгон айлардын бири.
Бул жөн жеринен эмес. Алла субханаху ва таала бул орозо айын 12 айдын султаны деп, адам баласы үчүн жан дүйнөсүн байыта турган, анан ар бир жакшылыкты бир бонустап топтоп ала турган ай кылганда бул айды. Жашоодо биз дайым эле бир эмне пайдалуу болсо, кайсы нерсе бир көбүрөөк пайдалуу болсо ошол жака умтулгандай эле орозо айы дагы 12 айдын ичинде адам акырет үчүн, о дүйнөгө барып жашай турган жашоосу үчүн бир жакшылыктарды топтоп ала турган, ошол жакшылыктарды эселеп чогултуп ала турган ай экендиги бул талашсыз да. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар ушул орозо айын чыдамсыздык менен күтүшөт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо айынын келишине ким сүйүнсө, сүйүнүч менен кочак жайып тосуп ала турган болсо, ал кишинин күнөөлөрү кечирип бейиш болот, бейиш берилет ага деп бекерден айткан эмес да. Ошондуктан күтүш дагы бар. Аны күтүү өзүнчө бир кубаныч, өзүнчө бир сезим. Анан орозого киргенден кийин ошол орозонун рахаты, ал келери кечке жегенден, ичкенден тыйып, ачкалыктын не экенин ар бир инсан өзүнүн жон териси менен сезип, ушул ачкалыкты билишлик үчүн Кудай Таала берген. Башкаларга бир кайрымдуу болуштукту бир үйрөтүш үчүн берген. Ушундай бир ыйык өзүнүн ичинде бир көп бир баалуулуктар камтып алган ай да. Ал эми түндөлөрү болсо бул ибадат кыла турган ай. Көптөн адам өзү эңсеп калат. Жадайт го адам инсан. Бир эле жумушту кечке аткара бергенден адам инсайт. Мындай жадайт. Анан ошол бир өзүнүн жашоо образын бир алмашууга бир мезгил да бул. Анан адамдын көөдөнү кадимкидей ошол табынууну, Кудайга сыйынууну эңсеп калат да. Мен ойлойм ушул Рамазан айы ушул үчүн берилгендир. Туура айтасыз. Ушул сиз айткан баалуулуктарды, сүйүнүчтөрдү, рахатты Кудай Таала бизге таттырсын. Анан эми билбегендер билгендерден сурагыла дейт эмеспи? Кандай адамдар орозо кармай албайт? Кандай учурда кармай албайт? Себептери кандай? Албетте, мен эми ошол кебимди эле улап айтайын. Ошол баалуулуктарга орозонун ичиндеги эл менен кошулуп, орозо тутуп, туткан бул кандай жакшы. Бирок тилекке каршы ошондой бир эл менен чогуу орозо тутууга, ушул баалуулуктарга жетишпей калгандагы адамдагы мүмкүнчүлүк чектелип калат да. Бул эмне десе бул оору. Ошон үчүн ден соолук, дени сак болуу бул баа жеткис байлык. Ислам дайыма адамды ден соолукта болууга, дени сак болууга чакырып келет. Ошого кам көрүүгө чакырып келет. Дегеним бул адам ден соолукка кайдыгер болбош керек. Кээде жаштыкта адам кайдыгер болуп, ден соолукту кетирип алат жаштыкта. Анан бир аз жаш улгайгандан кийин эле мүмкүнчүлүгү чектелип, орозо кармай албай калат, динибизди ала турган болсок, эми намазды туруп окуй албай калышы мүмкүн, даарат ала албай калышы мүмкүн, таям менен окуп калышы мүмкүн, ажыга бара албай калат, барса бирөөнүн жардамы менен барып калат. Анан деги эле мына ден соолуктун баалуулугун турмуштун бардык катмарында биз байкасак болот да. Ошон үчүн ден соолукка кайдыгер болбош керек. Ден соолукту сактаганга, ден соолукта болууга, дени сак болууга, жакшы жашоо образын өткөзгөнгө ислам чакырат, колдойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошон айтканда, балдарыңарга атка мингенди, сууда сүзгөндү үйрөткүлө деп. Атанын милдети катары. Бул эмне үчүн деп ойлойсуң да. Көрсө бул адамды шамдагай болууга, баягы дени сак образ өткөзүүгө чакырып атат да. Жалкоолуктан дайым кайтарган. Адам жалкоо болбош керек. Жалкоолук анан Кудайга жакпаган касиет. Ошондуктан дайым иштемчил болуш керек, аракет болуш керек. Ал эми иштеген, аракетчен болгон адам дайым албетте бул ден соолугу бар деп айтып келебиз го. Эми орозого келе турган болсок, албетте орозо ушундай бир баалуу ай. Орозодо күнөөлөр кечирилет, орозодо тилектер кабыл болот, орозодо түнкү ибадаттарга Алла Таала эселеп соопторду берет. Бир парзды окусаң, орозо мезгилде 70 парздын ордунда сооп аласың. Бир эле намаз окудуң, бир парзды 70 эсе артыча сооп аласың. Эми парз эмес эле амалды аткарсаң, бир нафил деп коебуз го. Түндөсү туруп намаз окугуң келип, 2 рекет тахажжуд намаз окуп калдың заарлыкка. Анан саарлык кылып алайын деп. Бул парз намаздын ордунда кетти. Ушундай бонустуу айлар болуп атат.
ошондой нерселерге жетишүү биздин алдыбызда турат. Эми тилекке каршы, бирок мүмкүнчүлүгү чектелип калган, ооруп калган да адамдар бар. Мындай учурларда албетте орозодо орозосун ооруп калса уруксат берет. Мен буга токтолордон мурда мен ошону бир кеңири токтолуп бүгүн айтып бергим келип жатат. Себеби Алла субханаху таала Кур'ан-ы Каримде айтканда, орозо мындай белгилүү күндөрдө кармалат. Орозо мезгилинде адам ооруп калса же сапарга аттана турган болсо, анда башка күндөрдө тутуп берсе болот дейт Бакара сүрөсүнүн 183-аятында. Ушуга негизденүү менен алымдарыбыз бир канча себептерди алып чыкты да, бир 8 себеп менен орозону убактылуу токтотуп турса болот. 8 себеп. Себеп менен. Биринчиси адам сапарда болгон учурда, жолоочулук. Мурдунку мезгилде билесиздер, мына Кыргыздагы көчмөн калып болгондагы көчүүнү жакшы билебиз да. Бир сапарды жакшы билет адам. Төө менен, ат менен дегендей. Аны эми сапарга чыкканда сапардын өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ошон үчүн сапарда Кудай жеңилдикти берген. Сапарга аттанып калганда адам орозосун токтотуп турса болот. Кыйынчылыгын эске алуу менен. Эмне кыйынчылыктар бар? Кайсыл жерден ооз ачат. Мусапырга белгисиз. Белгисиз жер болсо, кайсыл жерден ал саарлык кылып ооз жабат. Мунусу да кыйынчылыкты жаратат. Андан кийин эми күндүн ыстыгы болушу мүмкүн, суугу болушу мүмкүн. Ар түрдүү машакаттардан улам Алла Таала жеңилдик берген. Мындай бир кечиресиз, сапар дегенде эске түшүп атат да, талаш тартышта болуп калган, көрүп калгам да. Илгери төбө менен кыйынчылык менен жетип 90 километр, 120 километр сапар эсептелчү. Азыр эми машина менен зуу эткен жетип каласың, амал сапар эмес да дегендер бар да. Албетте. Бирок ошол машина менен жүрсө деле эсептелет да азыр. Бул шарият мындай да норманы койгон, ошол сапар, атайын сапар мөөнөтү бул 90 километрден ашкандан кийин мусапыр болуп атат. Кандай унаа болбосун. Кандай унаа болбосун, бул сапар болуп эсептелет. Эми шариятыбыз мындай айтып кеткен. Эгер сапар кыйынчылыксыз болсо, мына алыскы азыркы сиз айткандай биздин жаңы замандын шартында самолет деген бар, техника деген бар. Ушул жардам менен бат эле жетип каласың да. Мындай учурларда эмне кылыш керек? Андай учурларда албетте сапар жеңил болсо, бул тутканы жакшы. Ыктыяр берилет да. Ыктыяр берилет. Сапарда таал кыйынчылык болсо, мындай учурларда уруксат берилет. Экинчиси кайсы себеп? Орозону калтырып турууга. Катуу ооруп себептүү адам калтырып турса болот. Мына бүгүнкү биздин темада, ошо эң негизги темасы ушул жерге токтолгубуз келет. Адам ооруу себептүү орозо кармай албай, кармаганга күчү жетпесе, орозону токтотуп турууга Кудай уруксат берет. Айямын ухар, башка күндөрдө кармап берет. Ооруу деле бир айыккан мезгилге чейин да айыгып кетет. Оорунун түрүнө карап болот эми албетте. Дары дармек кабыл алабы, кандай бир оорунун түрү болсо, айыккандан кийин орозосу улантып кетсе болот. Эгер айыгуу орозонун ичинде болуп калса, орозонун ичинде улантып кетет. Эгер айыгуу орозодон кийинки дагы узак мөөнөткө созулган оору болуп калса, анда оорусунан айыккандан кийин, өзүнө күч топтоп алгандан кийин тутуп берсе болот. Себептерин айтып атасыз ооругандын. Эми турмушта ар кандай да жугуштуу оору, ВИЧ менен ооругандар орозодо кандай кылыш керек? Албетте, эми жана жаман айтпай жакшы жок дебей, адамдын башында ар нерсе болот. Ооруп калуу бул айып нерсе эмес, эми Алланын тагдыры сыноосу. Бирок ислам дини бардык жеңилдиктерди караганда, ооруп калган учурда эмне кылыш керек, ооруп калган үчүн дагы атайын алым үчүн дагы көңүл буруп, анын ибадат үчүн дагы көңүл бурган да. Жана биз жогоруда айтып келе жаткандай, ооруп калган мезгилде башка күндөрдө орозону кармап берсе болот деген. Бул деле ошолордун катарына кирип кетет. Мына айтылгандай, жогоруда белгилеп кеткендей, бул орозодо ушул ВИЧ менен ооругандар айтып атпайбы, 12 сааттан ашык аралык дары ичүүгө сакталыш керек деп. Ал сакталбаса, ал ошол вирус көтөрүлүп кетет деп. Шарият албетте мындай мезгилде жеңилдиктерди карайт. Эгер ал ошол ооруп калган учурда дарынын мөөнөтү 12 сааттан алыс аралык сакталыш керек болгон болсо, анда орозону ошол убактылуу токтотуп турса болот. Эгер жолтоо болуп аткан болсо, кыйынчылык жаратып аткан болсо, орозону бүткөндөн кийин же болбосо азыр күндүн узак күндөрүнө 16 саат, 17 сааттык аралыкка туш келип атпайбы? Ал эми бизде кыш мезгилдери бар. Орозо 12 сааттын аралыгында болот. Ошондой мезгилдерде кармап берсе болот. Шарият боюнча ошондой деп жооп берет. Эми бул ооругандар, оору эми улуу кичүү дебестен телегей тегиз келе берет экен да. Жаш балдар дагы бар деп атат. Эми жаш балагат жашына жете элек жаш балдар орозосун токтотуп турса болот. Себеби булар орозо парз эмес. Эгер ооруп жаткан болсо, анда албетте бул оорусун токтотуп турса болот.
жаш балдарды балагат жашына жеткенге чейин ибадатка шыктандыруу үчүн исламда ата энеси намаз окутканды үйрөтүп, орозо тутканды үйрөтүп, Жанагы түшкө чейин туттуруп, түшкө чейин анан белек туттуруп, берип, белек берип, же көндүрүп болбосо бир күн кармап кызыкканына жараша да, бир күн кармап, анан 2 күн кармап, андан кийин токтотуп коюп, андайга бул эми ата эненин тарбия максатына бере турган нерсе. А шариаттык норма боюнча бул парз эмес. Парз эмес болгондон кийин балагат жашына жетпегенди ондо мажбурланбайт. Милдеттүү тутасың деп. Алар дарысын угуп атканы жакшы. Эми балагат жашы канчадан болот? Балагат жашы эркек киши, эркек балдар түшүргөгөн мезгилден баштап, кыз балдар айыз көргөн мезгилден баштап шариатка жетип баштайт. Эгер 11-12 жаштарында ошондой нерселер пайда болсо, балага жетип болуп эсептелет. жанагы аял заты кармабай калган учурлар бар эмеспи? Ошол күндөрдөн кийин кармап береби? Кийин камап берет булар дагы. Бул 12-15 жашка жеткенден баштап толук балагатка жетти болуп эсептелет. Балагатка жетип калып, ошол ВИЧ менен ооруп калган балдар болгон болсо, булар ошол 12 сааттык аралыкты сактап, орозосун калтырып турса болот дагы. Кийин орозо бүткөндөн кийин булар күндүн кыска мезгилдеринде кармап берсе болот. Карыяларга кандай? Биздин касиеттүү карыялар бар дейм. Карыялыкка Албетте, могул жерде сиз жакшы эстетип кеттиңиз. Биз орозону башка күндөргө жылдырып туруу себептеринин үчүнчүсү дал ушул болчу. Карылар депчи. Терең карылык. Бул баягы карып калган адамдар, кары аталар, кары апалар карылыгынан улам күчү калбай, орозо тута албай атса, же оорусу себептүү орозо кармай албай атса, эмдиги жылы кайра айыгып келип орозосун кармап берүүгө үмүтү жок болуп калган карылар. Буларды орозосунун ордуна фидия берилет. Фидия дегени бул жардынын курсагын тойгозуу деген түшүндүрөт. Фидиянын өлчөмү бүгүнкү күндө 1 килограмм 600 грамм буудай же анын наркы. Азыр орозо битирде эмне берилип жатса, ошону эле берсе болот. Ошол орто адамдар буудай эсеби менен башка адамды тамактандырат. Колунда барыраак адамдар болгон болсо, бул мейиз менен же курма менен жарды адамдардын курсагын тойгозот. Bir күнүнө 1 килограмм 600 грамм буудай өлчөмүндө. Демек, ошентип карыган адамдарга орозосунун ордуна фидия берсе болот. Эми орозону дагы токтотуп туруу боюнча себептердин 4-үнчүсү бул кош бойлуулар. Ким алар? Кош бойлуу аялдардын булар аркылуу болот, мындай эми суроктор болот эми башын 1 айлык, 2 айлык деп. Бул аябай суроолор көп. Негизи кош бойлуулуктун бардык процессинде орозо тутууга уруксат берилген. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Кош бойлуу болгондо бул жанына дагы бир жанды көтөрүп жүрөт бул. Бул учурда шарият бул процессти жакшы билет. Ошондуктан муну түшүнүү менен уруксат берген. Кармабаганга. Кээ бирлери эми күчүм жетет, кармаймын дейт, сурок кичине болгон болсо. Ал эми өзүнүн ыктыяры, бирок албетте өзүнүн врачынан, дарыгеринен кеңештен өтүп, анан кармабай турууга уруксат берет. Бул кайра кийин сиз жана суроо бербедиңизби? Аялдар айыз болуп калган учурда, андан кийин бала боюнда болуп калган мезгилде калып кеткен орозолорун кайра кармап берет. Кийинки башка мезгилдерде. Ал эми орозону дагы кечиктирип туруу, башка мезгилге жылдырып туруу боюнча дагы уруксат берилген учурлардын 5-инчиси бул эмчек эмизүү. Бул мезгилде дагы аял киши чоң бир миссияны аткарып аткан болот да. Анда деле дарыгер менен кеңешиш керек. Албетте дарыгер менен кеңешет. Баланын баягы өз алдынча болуп дагы бир кошумча тамакка аралашып калган мезгилдери болсо, аны албетте кармаса өзү билет. Бирок бала жаш мезгилинде эмизип аткан учурда бала орозону токтотуп турганга уруксат берет жат бөлүмдө. Андан кийинкиси бул ачкалыктан катуу ачкачылык. Катуу ачкачылык дегени ачкалык, саарлык дагы кыла албай, жегенге эч нерсе жок. Же болбосо дагы ифтарга дагы түзүк нерсе жок. Бир катуу ачкачылыктын айынан орозону калтырып турса болот деген. Мындай бир Эми тилекке каршы азыр дүйнөдө бар ачкачылык жок, барчылык. Бул дагы бир шариатта бар нерсе, аны дагы айтып коюшубуз керек. Анан ошону менен бирге 7-инчиси бул жана биз жогоруда белгилеп кеткен этек кир келген мезгилде, аялдар үзүрүлүү болгон мезгилдеги орозо автоматтык түрдө өзү эле токтойт. Ал үзүрүлүү бүткөндөн күндөн баштап орозосун улантып кетет. Ал эми калып кеткен орозолорду кийин тутуп берсе болот. Орозо кармаган адам орозо бүткөндөн кийин кандай сезимдер менен менин орозом толук кабыл болду деп билсе болобу мындай? Ооба. Биз мындай
Орозонун жалаң эле ачка жүрүш менен эмес да. Орозо бул ашказан менен эле орозо тутпастан дененин бардык мүчөлөрү менен орозо тутулат. Бул тил менен орозо тутулат. Бул аң сезим менен орозо тутулат. Бул эмне дегени? Орозо болгон мезгилде бирөөлөр менен чырдашпа, чатакташпа. Бирөө сага чыр салса, сен айткын кечиресиз, мен орозо элем деп койгон дейт. Эмне үчүн? Ушул орозонун кабыл болушуна, орозонун соопторунун толук болушуна бул шарт түзөт, өбөлгө түзөт. Ошондуктан орозодо адам эмне кылыш керек? Бир бардык эрежени сактаган болсо, мындай өзү эле сезим пайда болот да, маанайы. Баягы көңүлү толуп, бейиштин майын чыгарып адам аткарганда бир жыргап эс алып калат го отуруп. Кубанып, анан чекеси тердеп чай ичип демеле. Ошондой эле орозо бүткөндөн кийин да адам кадимкидей ошо орозосуна урушпай, талашпай, орозонун ичинде мындай бир жакшы амалдарды кылып, орозо тутуп чыккандан кийин өзүнчө бир жеңилдик болот. Анан айт намазына баратканда пайгамбарыбыз хадиске келди. 30 күндүк орозону бүтүрүп адамдар майданга келе жаткан мезгилде Алла Таала жасырат экен да. Бардык иш эрежеде иш берүүчүлөр адамдарды иштеттиргөндөн кийин акысын берет акырында. Менин дагы орозодарларым орозосун тутуп келишти, сыйлык катары мен ушуну берип атам деп айтат экен да, ушул айт майрамында ушундай тарзде сүрөттөйт. Ошонун сыңарындай 30 күндүк же канча күн орозо тутсак, орозону тутуп айт намазга баратканда маанайыбыз болот го. Мына ошол орозобуздун сыйлыгын алганы бараткандай майрамга барат экенбиз да, орозонун аркасы менен. Биз баратканда Кудай буйруса да айт намаздарда Кудай Тааланын бир рахматын, сыйлыгын алам деп барыш керек экен. Ушундай бир шанаңдап, сүйүнүп барыш керек да, бул майрам депчи. Ошон үчүн майрам деп берилген бул нерсеге. Кудай Таала ошондой сезимдерди баарыбызга насип кылсын. Анан баягы эме аман болсок өлөбүз дегендей, ар бир адам өлүм даамын татуучу дейт. Кабырга киргенде дагы орозонун бир өзүнчө бир кабырды нурланта турган касиеттери бар дейт. Албетте, бардык эле адам баласынын бул дүйнөдө кылган жакшылык амалдары кабырга жалгыз жаткан мезгилде жанында онус болот да, үлфат болот, шерик болот деген. Шафаат болот. Орозонун өзүнүн шафааты бар, Курандын өзүнүн шафааты болот. Бардык эле амалдын жакшылыгы болот. Жаман нерсе ушул көз ачык мезгилде ушул жашоонун кадырын билбей калгандыкта. Менин айтайын дегеним бул орозо өзгөчөбү дейм да, себеби Кудай Таала башкалар өзү үчүн, бирок орозо мен үчүн деп ошону айтып атам да, мына мындай деп айткан жери бар да. Ушул жарыктыкта ошол жандын кадырын билбей бардык нерсени өткөзүп бергендикте да, мына орозонун фазилетинде айтылат. Адам баласынын кылган нерсесинин бардыгы өзү үчүн, орозо менин үчүн, анын соон өзүм гана берем деген. Кыяматта дагы бир эшик бар дейт, Райян деген. Андан ким кирет? Орозо туткандар гана кире турган эшик деп айтылат. Албетте бул орозонун ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Орозодо Алла Таала ушундай бир сыйлыктарды катып койгон мусулман үчүн эң бардыгыбыз ушул орозонун ичиндеги айтылган жакшылыктарга капилеттүү калбашыбыз керек. Бир хадис айтайын. 5 нерседен мурда ганимат билген дейт. Кадырлай, баалай, барктай билген дейт. Өмүрүңдү, жашооңду өлүмдөн мурда кадырлай билген дейт. Сонун экен. Ден соолугуңду ооруп калыштан мурда кадырлай билген дейт. Ден соолугуң барбы азыр? Азыр кадырла. Ооруп калганда билесиң да буну. Боштугуңду алек болуштан мурда кадырлай билген дейт. Жаштыгыңды картаярдан мурда кадырлай билген дейт. Көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кандай тамай даана айткан нерсеси. Ана ошол насааттарды негиз тутуп, мына орозо айында дагы күндү да, түндү да бош кетирбей көп ибадаттарды кылып калабыз да. Түнкү намаз деп атпайсызбы? Биз баарыбыз мына үй бүлө менен таравих намаздан окуп атабыз, Кудай буйруса. Ошол түнкү намазга кирет да Кудай буйруса, сүннөт болгон мененчи. Же андан сырткарыдагы Кудайга жакында өзүнчө уктап туруп тахажжуд окуш керек. Өзү пайгамбарыбыз бизге үлгү, пайгамбарыбыздын жашоосу, кылган ибадаты биз үчүн үлгү, дастур болуш керек. Hazreti Ayşe Enimiz aytат, bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem түнкү ибадаты 11 рекет болчу дейт.
А бул кандай десе орозо эмес мезгилде тутат булу. 11 рекет. 11 рекет болчу экен. Орозо эмес мезгилдерде. Ал кандай десе 8 рекет тахажжуд окучу экен, 3 рекет витр намаз окучу экен. Пайгамбарыбыздын адаты түндөсү куптанды окуп эле уктайт экен эч ким менен сүйлөшпөстөн. Анан түндүн жарымында эрте туруп Кудайга жалынып ибадат кылчу экен. Көрдүңүзбү? Бул пайгамбарыбыз бизге сабак да, биз дагы эрте укташыбыз керек дагы. Эрте менен туруп, демек түндө биз 4 рекеттен 8 рекетке чейин тахажжуд намаз окуш керек. Ал эми Рамазанда эмне болчу экен десе, Рамазанда пайгамбар салам төшөгүн түрүп койчу экен. Ороп жийип койчу экен да. Уктачу эмес. Бул дегендиги биз эми шайланып түн келгенде төшөк салып баштайбыз да. Шайлана баштайбыз да, эсалам депчи. А пайгамбарыбыз Рамазан келгенде түнкү ибадатын жыйыштырып койчу, түнкү уйкусун жыйыштырып койчу экен. Мындай төшөк салып шайланып жатчу эмес экен да. А эмне кылчу десе, Кур'ан окуп чыкчу экен. Hazreti Cebrail aleyhisselam Ramazanda gelip Kur'an-ı Kerim'de ökövü birbirine daras kılışat eкен да, ders kılışat eкен. Al okup berip, ana gezegen bul okup berip. Oşul tündeleri turup, taң atқа çayın turup ibadat kılıp, tura bergendikten tamamdары işip ketçi eкен. Biz üçün, ümmet üçün dep. Bul ümmet üçün dep, menin elim üçün, ümmetim üçün dep, mına şunday bir çoğun kurbanlıkları kılıp, ana bunun bardыгы bizge үлgü sabak bolup kalıp ketти да. Demek biz түнкү ibadатыбызга пайгамбарыбыздан эмне сабак алабыз? Demek Ramazandын күндөрүндө азыр бизден телефон көп да. Бардыгыбыз эле ала калабыз, телефон менен алып болобуз. Ошол телефонду Рамазан ичи бир азыраак колдонуп, анан көбүрөөк кыямда туруп намаз окуш керек. Демек түндөлөрү ошол намаздарды окуп койсок, албетте жакшы болот. Равшан Ажы Ератов устаз, кыргыз элинин устасы, түн келгенде эмне кылып атат? Төшөк жийип коюп атабы же салып коюп атабы? Сыр болбосун. Alhamdulillah, эми сыры жок мунун. Эл көпчүлүк катары эле азыркы күндө түн кыска болуп атат. Уйку болбой эле бир жерде саарлыкта уктап атабыз. Эми азыр карантин болуп, балдар менен болуп үйдө биринчи талим болот. Талимден кийин таравих намазын окуйбуз. Таравих намазын окуп алып анан кийин отуруп алып Кур'ан ар күнү өзүндөй кызыккан сабактарыбызды окуйбуз. Ошон ташбештеги ичинде саарлык болуп калат. Муну сураган себебим ар бир аалымдын мындай жолун карап, сизди дагы мындай карап түздөнгөндөр бар да. Албетте. Ошондуктан ар бир аалымдын жолу түз болсо, артында жүргөндүн баары адашпай, Кудай буйруса Аллахтын ыраазычылыгын табат деп ойлойбуз. Сизге терең ыраазычылык айтам. Анан бай адаттагыдай эле эми Рамазан айы бир дуаңызды бериңиз. Рахмат. Эми мен кыргыз элиме кылап атам дуам ушул. Алла Таала элибизге, жергибизге тынчтык берсин. Асмандан және жерден келе турган бали апаттардан элибизди, журтубузду, мамлекетибизди Алла Таала сактаган болсун. Мына башыбызда турган ушул ылаңды, коронавирус апатын тез күндөрдө бизден алыс кылып, элибиз бул балайдан кутулуп, кайрадан мурдагыдай жакшы тынчтык, жашоо ыргагында жашообуздун уланып кетишин мен Алла Тааладан сурап кетем. Жалпы мусулмандардын туткан орозолорун Аллахым өзү кабыл кылсын. Окуган таравих намаздарын, тилаватыл Кур'андары, катым Кур'андары Кудайым кабыл кылсын. Анан эң негизгиси мусулмандар Рамазанда тилек кылат эмеспи? Ушул айтылган жакшы бардык тилек ойлордун кабыл болушун Алла Тааладан мен тилеп кетем. Алла разы болсун. Аалымдар айткандай Рамазандан Рамазандарга жеткирип, сиз менен бизди дагы ушинтип маек курганга убакытты насип кылсын. Терең ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, бир аалым айтат, 70 жыл бою уктадыңар, ойгонгулачы деп анысыганда эми жок дегенде Рамазан айында уктабай ойго болуп, мекенге, келечекке дуа кылалы. Дуада биргебиз. Демөөрчүлөргө терең ыраазычылык. Эртеңки күндө көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачыбыз. Апамдын рецептерин мен төөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.